Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова аудио жана видео жаздыруу системасы боюнча жергиликтүү соттор менен видео конференция байланыш өткөрдү. Жолугушууга төрайымдын орун басары Качек Эсенканов, Жогорку соттун судьясы Инара Гелизидинова, Жогорку соттун маалыматтык технологиялар бөлүм башчысы Зарина Калиева, Адилет сот маалыматтык технологиялар боюнча мекемесинин башкаруучусунун милдетин аткаруучу Рустам Шабыев, аталган мекеменин маалымат системаларын башкаруу бөлүмүнүн башчысы Григорий Мамыкин, ошондой эле аймактардагы соттордун төрагалары жана алардын орун басарлары катышты. Белгилүү болгондой, Адилет сот мекемеси республикадагы 63 соттун 157 залына аудио-видео жазуу жана соттук отурумдарды жаздыруу аппараттык программалык комплексин ийгиликтүү ишке киргизди. Бул багытта атайын судьялар менен жооптуу катчыларга окутуулар жүргүзүлгөн. Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова АВФ көпчүлүк залдарга орнотулганы менен айрым учурларда тараптар аудио жана видео жаздырууларды соттор бербей жаткандыгы боюнча нааразы болгондугун билдирди. Бүгүнкү онлайн жолугушууда маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси менен Кыргыз Республикасынын Административдик процесстик кодексинде жарандык экономикалык жана административдик иштерди кароодо соттук отурумдарды милдеттүү түрдө аудио жана видео жазуу көрсөтүлгөн эмес. Ошол эле кезде Жазык процессуалдык кодекстин 300 беренесине ылайык сот отурумдарын жаздыруу милдеттүү түрдө деп көрсөтүлгөн. Нургүл Бакирова аудио жана видео жаздыруу боюнча атайын жобо жана көрсөтмө бар экендигин айтып, жергиликтүү соттор ошонун негизинде иш алып баруусу керек экендигин эскертти. Мындан тышкары төрайым иштердин процессуалдык мөөнөттөрүн бузбай, өз убагында карап, ак сот KG сайтына сот актыларын киргизип турууну талап кылды. Төрайым жабык өткөн соттук отурумдардан сырткары тараптардын өтүнүчү менен аудио жана видеого жазылган дискттердин копиясын милдеттүү түрдө тараптарга берүүнү судьяларды чакырды.